Саймалуу таш жаратылыш коргоо дүйнө жүзүндө кездешпеген ачык асман алдындагы табигый галерея. Ар түрдүү жандыктардын элеси чегерилген таштардын мынчалык ири көлөмү Кыргызстандан башка эч жерде кездешпейт. Мында 10 миңден ашык саймалуу таш бар. Ал эми аянты болсо 7 гектарды ээлейт. Нечен кылымдык тарыхты камтыган бул жер Тогуз-Тороо районунда жайгашкан. Бийиктиги деңиз деңгээлинен 3200 метрди түзөт. Бул жайга жетүүнүн өзү катаал. Кызматтык аттар менен 3 саат аралыгында жетүүгө болот. Жеткирүү кызматын аркалаган мында учурда 10 ат бар. Ал эми келгендердин коопсуздугу да мындагылардын милдетине жүктөлгөн. Бизге келген туристтерди биз ушул жерден тосуп алып, аттарды ушундай жайгарып, коопсуздугун карап Петроглифке чейин алып чыгып алып түшөбүз. Бул жерден баштап 7 километр 400 метр болот да. Бул жерден Петроглифке чейин. Бир бала болобу, эки бала болобу, коопсуздугун карап жакшы алып түшүш биздин мойнубузда болот да. Анан жолдорубуз чын менен кооптуу, чын мененчи. Таш бетинде чүрүлгөн айрым белгилерди түшүнүү кыйын, бирок чегерилген символдор кыргыздын ошол доордогу жашоо тиричилигин, маданиятын, коомго, жаратылышка болгон түшүнүктөрү чагылдырылган. Аны көрүүгө жергиликтүүлөр гана эмес, чет элден келген туристтер да басымдуу. 213 турист келди. Анын деген 126 чет элдик туристтер. Анан калганы ички туристтер өзүбүздүн жарандардан. Азыр 3200 метр, 3200 метр бийиктикке алып чыгышты оңой нерсе эмес. Частный гидтер бар. Ошолор алар именно ошо туристтик багытта иш алып барган үчүн алар англис тилин жакшы билишет. Ошолор менен сүйлөшүүгө барып, ошо биз эгерлерге сабак өтүп турабыз да. Баякы колдонулуучу сөздөрдү үйрөнүп турушат. Тилекке каршы таш бетинде чегерилген айрым сүрөттөр омкорулуп, айрымдары өчүп барууда. Бул албетте саймалуу таштагы уникалдуу сүрөттөрдүн келечегине коркунуч алып келет дешет тарыхчылар. Мындай петроглифтерди сактап калуу ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү иши учурдун негизги талабы. Бул багытта да аракеттер башталып, тиешелүү документтер топтолуп жатканы айтылды. 92-жылы иш башталган экен, бул ошону каттоо боюнча ЮНЕСКога. Ал боюнча ошол боюнча токтоп калган экен. Быйыл ушул саймалуу ташты ушул ЮНЕСКонун тизмесине каттоо боюнча иштер жүрүп атат. Мына сентябрдын 20-сынан кийин биз ошол тийиштүү илим-поздордун катышуусунда жыйын өткөрөбүз, тегерек стол. Ошол жерде баардык маселелер талкууланып, биз өзүбүз ушуну колго алып, быйыл ЮНЕСКо каттатуу боюнча ошол иштердин баарын жандантабыз. Эскерте кетсек, 2001-жылдын 25 майында бул аймак саймалуу таш мамлекеттик улуттук жаратылыш сейилбак макамына ээ болгон жана ошондон бери коргоого алынып келет. Андыктан бул тарыхый жайдын ЮНЕСКонун тизмесине киргизүү аракети ийгиликтүү ишке ашсын деген изги тилек баарында бар. Бибисара Орозалиева, Яхейдин Боташев, 7 канал, Тогуз-Тороо району.